Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу Баткен областынын тургундары. Кудай буйруса, бизде өтө сонун кабар бар. Биз Ак ниет аманат коомдук фонду кече түндөп Баткен областына, Баткен жерине кайрымдуулук өтө жакшы иш сапары менен келгенбиз. Буга чейин да бир нече жолу келип кеткенбиз. Бунусу дагы бир өтө өзгөчө жемиштүү болду. Себеби урматтуу мекендештер, биз былтырдан бери, 2 жылдан бери Muhtaçlar kompleksin ушул Баткен жерине баштоонун аракетинде жүргөнбүз, бирок жер тилкеси чечилбей аткан. Өтө сонун кабар бар, өтө сонун жаңылык бар. Мына азыр Баткен жеринде жер тилкеси, жер участогу толугу менен чечилди. Мына ушул жер участок, жер тилкеси Баткен шаарынын мэри Рахимов Мамыржан Тойчиевичтин атынан буйруса жер тилкеси чечилди. Биз азыр Баткен шаарынын мэринин алдынан чыктык. Кудай буйруса өтө сонун ишибизди жеңилдетип чечип берди. Мына ушул Мамыржан агабызга Аллах Таала ыраазы болгон болсун. Кайдыгер карабастан макул, эгерде ушул ишти баштайм десеңер, биз жөн эле жер тилкесин эле берип койбостон, биз дагы бул иштин аягына чыкканга чейин көмөктөшүп, ушул ишти биргеликте чыгарар элек деп жардам беребиз деп убадасын берди буйруса. Мына ушундай жетекчилер көп болсун. Урматтуу мекендештер, өтө сонун кабар, өтө сонун жаңылык. Мен айтып келем го, жер тилкеси чечилген болсо эле Кудай буйруса, биз экинчи Muhtaçlar комплексинин пайдаланып баштап койсок дегенбиз. Албетте Чүй областынан дагы катуу аракетте жүргөнбүз, бирок жер тилкеси чечилбей келген. Мына бүгүнкү күндө Баткен жеринде жер тилкеси, участок маселеси чечилди. Кудай кааласа, жакынкы күндөрдө Muhtaçlar комплексинин пайдаланын Баткен жерине баштоонун аракетинде турабыз. Мен азыр Ош Испана магистрал трассада турабыз. Жалал Абадка сапар тартып кетип баратканда мен кайрылып, сүйүнүп, кубанычымды сиздер менен бөлүшүп турам. Урматтуу мекендештер, урматтуу баткендиктер, келиңиздер эми биргеликте ушул Muhtaçlar комплексинин экинчисин баштаган аракет кылайлы. Быйыл 2020-жылы ошол Muhtaçlar комплексинин пайдаланын куюунун аракетиндебиз. Ал Жалал Абадтагы Muhtaçlar комплекси да токтобойт. Ал жакта дагы жумушубуз кете берет, Кудайга шүгүр, токтобойт. И бул жакта да экинчи Muhtaçlar комплексинин пайдаланын куюп койгон болсок, эмки 21-жылы Кудай кааласа бүтүрүп толугу менен тапшырар элек. Ошондуктан мен сиздерге жакшы кабар менен бөлүшүп атам. Буйруса, мен ишенем, сиздер кайдыгер карабайсыздар, колдойсуздар. Бул ишти биргеликте чыгарууга чейин биргеликте сапарлаш болосуздар деп ишенем. Рахмат барыңыздарга. Мына ушундай кабарларыбыз бар. Андан сырткары ооруп аткан Мадина деген карындашыбыздан кабар алып, Индияга операциясына толук түрдө азыр жумушту баштадык. Балдар бүгүндөн баштап Кудай бурса каражат топтоонун аракетинде биз да колубуздан келишинче кол кабыш кылып, жардамыбызды берип, эл менен дагы бөлүштүк. Мына ушундай иштер менен кетип баратабыз. Андан сырткары дагы жакшы жумуштарыбыз болду. Буйруса, урматтуу мекендештер, бул ирет Баткен жерине келген кайрымдуулук иш сапарыбыз өтө сонун жемиштүү болду десем жаңылышпайм. Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Аллах Таалама чексиз мактоолор болсун. Мына ушундай иштерге себепкер кылып аткан, мына ушундай иштерге жардам берип аткан, көмөк көргөзүп аткан жалпы мекендештерге жана бүгүнкү жер тилкесин берген Баткен шаарынын мэри Мамыржан агабыздан Алла ыраазы болсун. Рахмат барыңыздарга. Анда эмесе бизге дуа кылып туруңуздар. Кудай буйруса, жакшылыктардын баары алдыда, жакынкы күндөрдө кайра келип Muhtaçlar комплексин баштайбыз иншалла. Ошол күндөргө чейин көрүшкөнчө. Ассаламу алейкум.